Республика боюнча бир эле кишинин аты чыгып келатат. Бул элдин арасынан чыккан кишини колдогондо кимди колдойбуз? Кыз тамчылыкты, үстемчиликтин баарын көрүп келдик. Дыйкан чарбада иштедим. Мына 95-жылдан бери бизге жардам эчтеке болгон эмес. Эми дыйканды карабаса нан жок болот. Ошо биринчи очередь дыйкандарды карасын деп айтат элем. Ойлогон ою элдиге кызмат кылам дегени, бул келечекке кызмат кылам дегени болуп атат да. Ошондуктан биз ушунду каалап атабыз. Алланын буйругу менен келген иш муну бар. Муну сиздин экөөсүн колуңуздан келбейт. Эми элдин баары ушул кишини жактырып атат. Мен ойлойм, Алла Тааланын жардамы менен элдер бул кишини шайлап жиберет го деген ойдобуз. Садыр Жапаров эмеден чыгары менен өсүнчө радикальный бир иштерди жасап атат. Биз ишенип атабыз. Ошон үчүн кыргыз элин ушундай кризистен алып чыгат го деп, коррупциялар менен аябыз күрөшөт го деп, эгерде ушундай да күрөшүп отурса, кыргыз эли бутуна туруп, келечеги кең болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен Садыр Жапаровду колдоп келдим ошондо. Биздин бөбөктөрүбүздүн келечек небере тебере чеберелерибиздин мындай акыркы баягы жашоо шарттарын жакшыртам деп, ошолор үчүн кыргыз элине аябай жан дили менен берилип иштөөдө да. Буга чейинки биздин чоңдор, акимдер, депутаттар, президенттер чөнтөк президенти болуп жүрдү. Мына акыйкат чыктыбы? Акыйкаты чыкты. Ошондук үчүн эл толук Кыргызстан Садыр Жапаровду колдойбуз деп турабыз. Ишеничибиз аябай зор. 10 январдагы шайлоочу Адахам менен Канаттын же Садыр менен Бакыттын ортосунда болбойт. Ошол 30 жыл бою эзилип жашаган эл менен ал эми элдин мүлкүн басып алган 150 бай үй бүлөнүн ортосунда шайлоо болот. Демек мен бүгүн Кыргызстан аялдарына кайрылгым келет. Садыр Жапаров бул биздин балдарыбыздын тандоосу. Өлкөбүз чөгүп турган мезгилчи. Ошол мезгилде чөгүп турган мезгилде, экономикабыз сазга батып турган мезгилде ушуну мен көтөрөм деп Садыр Жапаров мына аттанып атат. Биз ошону ишеним көрсөтүп турабыз, үмүт кылып турабыз. Мына кече 10 күн иштеди. 10 күндө Кыргызстанда 30 жыл болбогон ишти жашап койду да. И дагы уланып атат. Жандагы жан жолдоштору улап атат. Мен ушуга курсаммын. Кыргыздын бардык көйгөйлүү маселелерин көзү менен көргөн, ушунчалык түшүнгөн адам деп сезебиз биз азыр. Бир гана ишеничибиз Садыр Жапаров болгон азыр ошо бизде. Анан башка канча саясаттарда жүрдүк, эч кандай көйгөйлүү маселелерди мындай козгогон адам жок болду. Садыр Нуркожоев эл үчүн, жер үчүн күрөшкөн адам, акыйкатчыл, чындыкты сүйгөн адам. Мен дагы ар дайым чындыкты, акыйкатты сүйөм. Садыр Нуркожоевду колдойм. Үй бүлөм атынан, элимдин атынан. Садыр Нуркожоевду шайлайбыз. Эл шайлат, аксакалдар дуа берет, бардык неме. Биз келечекте Садыр Жапаров президент болуп беришиге, келечекте ден соолук, узак өмүр, Кыргызстанга чыран жигиттерден кызмат кылышыны каалайбыз. Достук эле. Бизге жүрөгүбүзгө жакын, келечегибизди оңдойткө деген жакшы сөздөрдү угуп аткан үчүн биз Садыр Жапаровго бардыгыбыз макул болуп келип атабыз. Кыргыздын эң бир чыган инсаны, жүрөгү тоо, жүрөктөө духу бар. Кыргыздын улуттук лидери десек болот да, Садыр Жапаровчу. Мен сыйлайм, урматтайм. Ошо жерге талдын кыргыздары, этникалык кыргыздардын атынан колдойм. Мен чын ниети менен Садыр Нуркожоевду буга чейин келет деп атканда эле уккам да. Коллегаларымдын атынан эле айтып атышкан, булар мени эле айтып атышат. Мен өзүм эле ниетимде келем деп аткам. Садыр Нуркожоевич келгенде мен колдойм деп аткам. Ошол менен келдим, ниетим менен, чын ниетим менен. Колдойбуз. Жаштардын ою эмне? Жаштардын ою курултай, анан народный көзөмөл, элдик көзөмөл. Элдик көзөмөлгө ошого чуркап жүрөбүз биз дагы. Садыр байке менен жолубуз бир. Алдагы курултай, элдик көзөмөл, эл сүйлөсүн, эл чечсин деп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер бизди көрүп турсаңыз, ушул мамлекетибизди өстүрүп, өнүктүрүп, Кыргызстанга барып иштеп келейинчи деген заманды көргүм келет. Биз Россияга, Турцияга барып иштейинчи деп эмес, Кыргызстанга келип иштесек экен. Чыныгы элдик курултай түзүңүз. Бакиевдин курултайын,
Бекназаровдун курултайын көргөнбүз. Бизде жергиликтүү кеңеш деген кичинекей парламент деген бар. Эгер сизди чын эле элдик институт түзөм десеңиз, ушул жергиликтүү кеңешти республика деңгээлге чейин көтөрүп чыгып, бул кыйынчылыкты башынан көбө түскөн жакындарын кандай муктаж экенин билет да, биз алыста жүргөн мигранттарыбызды ойлойбуз. Ошо бир туугандарыбыз бар, ошолорду сагындык, сагыныч, кусалык дегенди Садырбай өзү жон терisi менен сезип өткөн.